иш чачтан көп, ал эми түштөнүүгө убакыт аз. Ошол себептен мына ушундай тез даяр боло калчу тамактарга суроо талап жогорулат. Анын ичинен шаар ичинде азыр Жапон ашканасынын популярдуулугу күн санап артууда. Тез татымдын түрүнүн келиши менен аны тез жеткирүү кызматтары да көбөйүп, калаадагы шашма жашоонун ыргагын сүрөттөдө. Ал эми тамак аштын түрлөрүн чет өлкөгө чыккан мекендештерибиз үйрөнүп келип, ишкердик баштаган учурлар арбада. Окууну бүтөрү менен эмгек миграциясына кеткен Али менен Байелдин мекенине кайтканына 2 айча гана убакыт болду. Каражат эле эмес, Кыргызстанга жаңы даамдын рецепттери менен келди. Ал рецепттерди албетте ашпозчулар айтпайт деңизчи. Бирок карап отурганга машакаты ого эле бүтпөгөнү дароо байкалат. Бири кесмени сууга кайнатып жатса, бири бышкан күрүчтү тоголоктоп үстүнө деңиз азыктарын бирден эринбей тизип чыгат. Экинчиси бул аралыкта жашылча жемиштердин бир бөлүгүн кууруп жатты. Баягы Казакстан белгилүү кудул айтмакчы, этти салып коюп казанда анан карап отуруп гана тамак бышырган кыргыздын жаңы мууну уулдары азыр эми мынтип чет жерге барып, өнөрү үйрөнүп, анан өз өлкөсүнө келип ишкердик ачып баштап турган маалы бүгүн биз Али менен Байел тууралуу кенен айтып беребиз. Эки ашпозчу Жапон менен тайланддыктардын ашканасын аралаштырып, өзүнчө даам иштеп чыккан. Өзгөчөлүгү витаминге бай азык-түлүктөрдүн көп түрдүүлүгүндө. Bunun özgöçөлүгү бул соустарды өзүбүз жасайбыз. Билбейм, бул жакта барбы, жокпу, бирок көргөн эмесмин соустарын. Ооба, түбү Таиланд ашканасы бул. А мен буну Москвадан үйрөнүп келгем, бирок бул жөнүндө көп деле видео көргөм мен. Таиландда кылым канча салат, ошо аркылуу биз өзүбүз рецепт чыгарабыз. Суши роллуну жана анын кошулмаларына чейин Байел жасап жатат. Ал өз жолумду ашпозчулуктан таптым деп эсептейт. Эки ашпозчуга биргеликте ишкердик кылуу идеясы чет элде иштеп жүргөндө келген. Албетте бөтөн жердин өз түйшүгү бар. Али менен Байел тапкан каражатын үнөмдөө менен ашпозчулукту мыкты өздөштүрүп, мекенге биротоло кайтууну чечкен. Бул бизнес долбоордун биринчи этабы эле. Бир эле күчтө Москвада чогуу иштегенбиз. Кийин ошо кайдан жайдан эле бир күн эле үйдө жатып эле бир ой келип кетти. Ушундай бизнес бул ачпайлыбы деп эле. Ошодон улам бир максатты койдук. Ушундай ачабыз деп алдыга умтулабыз дедик. 3 жыл болуп калды. Ошо Кыргызстанга келип өзүнүн элде эле, өзүнүн жерде эле. Борборубуз Бишкекте чакан тез татымдар жүздөп саналат деңизчи. Бирок Али менен Байел каражатты бейчеки коротпой, миграциянын жашоосунан биротоло кетип, Кыргызстандын экономикасына салым кошкон ишкер болсок деген чечкиндүү аракетине назарыңызды бургубуз келет. Алар миграциядагы кыялынын биринчи этабына жете алды.